кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнү өткөрүү үчүн эсептөө комиссиясынын жыйналышынын 2022 жылдын 5 октябрындагы номер 3 протоколу. Комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 8, жыйналышка катышкандары 8, угулду эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Акаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Бардыгы 90 бюллетен даярдалган. Добуш берүү үчүн 87 бюллетен берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 87 бюллетен чыккан. Жараксыз бюллетендердин саны 1. Керектен чыгарылган бюллетендер 3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Шакиев Нурланбек Тургунбековичтин талапкерлиги үчүн макул 80, каршы 6 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Шакиев Нурланбек Тургунбекович шайлансын. Урматтуу депутаттар, протоколду бекитип койсок, добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 76, каршы 1, баары 77, катталды 85, протоколду бекиттик. Урматтуу депутаттар, эми Жогорку Кеңештин токтомун бекитип койсок, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 81-беренесинин 1 жана 3 бөлүктөрүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 19-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Шакиев Нурланбек Тургунбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы болуп шайлансын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдын 29 декабрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мамытов Талан Турдуматович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматы ордуна шайлоо жөнүндө номер 4 токтомунун 1 пункту күчүн жоготту деп таанылсын. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 78, каршы жок, баары 78, катталды 85. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы болуп Шакиев Нурланбек Тургунбекович шайланды. Келип, өз ордуңуздан орун алсаңыз болот. Урматтуу биздин аксакал коллегаларыбыз алып келсеңиздер болот. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Сиздердин ишенимиңиздер мен үчүн чоң жоопкерчилик жана карыз деп ойлойм. Буйруса, ушул жоопкерчиликтүү жумушту сиздер менен биргеликте татыктуу аткарууга аракет кылабыз. Буйруса, сиздердин көрсөткөн ишенимиңиздерди аткарганга бардык күчүмдү, тажрыйбамды, билимимди жумшайм деп убада берем. Рахмат чоң. Sen özüңө